Көз көргөн ушул көркөм жаратылышка аяры карап, айланасындагыларына абай мамиле жасаган, өзүнүн ички дүйнөсүнө терең өңүлүп көрүп, анан алдыга зор максаттарды койгон адамдар турмушунда дайым карандай мээнеттен агарып көгөрүп, элинин алкышына ээ болот. Баскан жолу бай, маңыздуу да, маанилүү да өмүр сүрүп, өзүнөн кийинкилерге өрнөк болгон адамдар бар. Мына ошондой ар бирине астейдил мамиле жасап, көптөгөн адамдардын көөнүндө калган инсандардын бири Гүлкан Казиева. Гүлкан апабыз Керемет жер Кеминдин Боролдой айылында 1935 жылдын 1 май күнү жарыкка келген. Гүлкандын балалык чагы ошол мезгилдеги бардык эле өзү курдуу балдардыкындай оор болду. Жашы 6-га караганда айланасындагыларды көрүп, эмне болуп атканын башта анча жакшы түшүнбөдү. 1941 жылдын жай айларында аталардын, агалардын батышка аттанганын көзү менен көрүп күбө болду. Айыл ээнсиреп, кемпир чалдар өзү курдуу балдар гана калганын, эми турмуш башкача нукка түшөөрүн ичинен болголоду. Миллиондогон адамдардын кубанычтан толкуп ыйлаганына күбө болду. Мектепте эле окууга тыңгыз, алдына зор максаттарды койду. Гүлкан бир кезде мектепте билим беришкен эжей агайларындай болуп, агартуу тармагына салым кошсом деди. 1953 жылы Кичи Кемин орто мектебин аяктагандан кийин Ордо калаабыздагы Маяковский атындагы кыз келиндер институтуна тапшырып, сынактардан ийгиликтүү өтүп кетти. Бала чагынан көркөм сөзгө, китепке жакын кыз, орус тили жана адабияты боюнча мугалимдик кесипти тандап алды. Анан 7 классы бүтүп эле Кыргыздын Киргизский женский педагогический училищеге келип калдым. Анан ал сенин мамаң менен ал 10 классты кечигемден бүтүп келди. Анан ал биз училищени бүтөр менен эле училищени институт, пединститут именно Маяковского деп которуп, бизди без экзамен эле которуп койду. Ошондон кийин Гүлкан келди, окуп. Анан мен ИСФАКта элем, ал биофакта болчу. Орус тил билбейбиз, айылдан келсек, орус тил окуучу эмеспиз. Орус тил факультетинден кайдан барабыз? Анан набор болбой калыптыр орус тил факультетке, анан ар кайсы факультеттен алып келди жакшыраак орусча билгендерди. Силер билет экенсиздер. Ошо боюнча РУСФАКта экөөбүз бирге окуп калдык. Студент кезинде эле кыракы, токто, дүрбүнөз дайыма бир калыпта жүргөн. Бизге окшоп ар кайсынын баарын тияка бияка заниматься этчү эмес. А мен тиги спорттун түрлөрүнө катыштым да. Анан алар хорго эле катышчу. Москвага барып келди. Үнү жакшы болчу. Жакшы окуучу, китеп окуп эле отурчу. Журушалиев деген агасы менен Тяньшанский опытный станцияда бирге иштегенбиз. Анан ал дайым биздикиде келет деле, өйдө калса кетет, карындашым бар эле, карындашым бар эле. Карындашы ким болду экен муну деп. Аны билбептирмин да. Андай Гүлкан экенин билсем, анда бирге окуганбыз да. Анан келет кайгырып, жолдош кайтып кетиптир, жаш балдары менен калыптыр, тиякта өзү школдо иштейт экен деп. Анан айтыптыр да, эми сен уякта жалгыз экенсиң, мен менен көлгө бар тиякта, көлдөн деле бир дерек тириликти алып берем деп. Ошончо Гүлкан айтыптыр да, ой байке, сиз акылдуу эстүү кишисиз. Мен ушу бала бакырамды күйөөмдүн эли журтун таштап атып, ошо жака кантип кетем? Эмне болсом да, кыйналсам, мусукталсам да ошо элдин арасында жүрөйүн деп айтпадыбы? Ушундай акылдуу экен карындашым, көкө деп. Мен да карындаш дечи да, карындаш болчумун. Ушу балдарымды эптеп багармын, бияктан эле деп болбой койбодубу деп келди бир күнү капа болуп. Көчүрүп кетейин, анан кызматтайын деп аттым эле көлдөн деп.
1958 институтту аяктаган соң атайы жолдомо менен Осмонкул Бөлөбалаев атындагы орто мектепке орус тили жана адабияты сабагынын мугалими болуп ишке орношту. Гүлкан эже тарбия завучу болуп иштеп турган экен. Орус тил, кыргыз класстарда орус тилден сабак берчү экен. Мен дагы ошо орус тилден сабак берип, мага насатчы да болуп калды эже. Анан кийин 1 жылдан кийин эже жетекчи болду. Биз келгенде ошо ылдый жакта бир эки эмеден турган барачный типтеги мектепте иштеп атканбыз. 75-жылы мен ошого келдим. 72 жылдан кийин жаңы мектеп бүттү. Ошо жаңы мектепке эже, ошол жаңы мектепти эже өзү чуркап жүрүп, ошол мектепти бүтүрүп, анан 77-жылы ошол мектепке күзүндө ошол мектепке кирдик чогуу. Эженин көп тарбиясын көрдүк. Көп жакшы сөздөрүн бизге үйрөткөн көп иштери болду. Эжени мен өзүм ошо бир идеал тутчумун. Эжедей аял болсом экен, бир жашнакай болгон. Эжедей мугалим болсом экен деп ошо эжени көп карап, ошо эже жөнүндө ушундай бир жакшы ойлорум бар болчу. Ошо кезекте совхоздо 16 квартира мугалимдерге үй салынды. Эже чуркап жүрүп ошол үйдү салып берип, мугалимдерди ошо жака баягы алыс жактан келип иштегендерди, үй бүлөлүк шарттары бай үй салып антиметкенге үй бүлөлүк шарттары жокторго ошолордун баарын ошол үй менен камсыз кылды. 84-жылы мен анан ошондо да эженин буйругу эмес, кандай десем, айтканы менен жаңы садик ачылып калып, мен ошол жака жетекчи болуп кеттим садикке. Мугалимдик кесип өтө татаал кесип. Мугалим өзүнүн предметин мыкты билгенден тышкары, класстагы балдар кыздардын ар бирине жылуу жумшак мамиле жасап, алардан келечекте мыкты инсан болушуна өбөлгө болушу шарт. Кесиптештеринин кеп кеңештерин уга билген, алар менен сый мамиле күткөн Гүлкан эжебизди бардыгы урматташа турган. Педагогтук ишмердүүлүгүн баалай билишкен эл агартуу тармагынын жетекчилиги Гүлкан Казиеваны өзү иштеген мектепке 1976-жылы директор кылып шайлады. Ошо мектеп жанагы 3 этаж, 4 этаж мектепти салдыргандагы, окуучуларды өзүнө тарткандагы миңден ашык, азыр бир ачып көрсө 300 бала окуйт, ал учурда миңден ашык бала окучу, 1200 беле ушундай болчу. Осмонкул Бөлөбалаев мектебин деп атын берген дагы ошо Гүлкан эже болду. Ошо Гүлкан эженин ошол мугалимдигине жанында айтып кеттим, биздин өрөөндөгү орус тили мугалимдин эң грамотный сабак бергени өзгөчө ушул убакка чейин эсибизде калып калды. Жана биздин айылдагылардын баардыгы жана орус тили үйрөнгөнүбүз, орус тил жөнүндө сочинение, диктант жазган баарыбыздын Гүлкан эженин грамотныйлык сапатынан болсо керек деп ойлойм. Жогорку окуу жайына баргандагы орус тилде такыр кыйналган жокпуз. Сочинение болобу, диктант болобу, жатка жатчыбыз. Гүлкан Казиевага кезегинде агартуу тармагындагы албан ийгиликтери үчүн Владимир Ильич Лениндин туулган күнүнүн 100 жылдыгына карата эмгектеги каармандыгы үчүн медали эл агартуу министрлигинин ардак грамотасы менен сыйлашкан. 2004-жылы Ысык Ата айылдык кеңеши элине өтөгөн эмгегин эске алып, Гүлкан Казиевага ардактуу атуул наамын ыйгарды. 2006-жылы Кыргыз Республикасына өзгөчө эмгек жасагандыгы үчүн даңк медали менен сыйлап
персоналдык пенсияга чыгарды. Орус тил адабиятынан мугалим болот да. Ошондо эле бир көргөндө эле байкагам, ушу жеңемдин мындай күчкө толгон, мындай кандайдыр бир табигый таланты бар экен да. Анан сүйлөп катуу сүйлөбөйт, үнүн акырын чыгарат да, мындай тең кылып чыгарып, укулуктуу. Анан сүйлөп атканда дагы мындай сүйлөп атып эле, тигин эметип эле басып барат эле, минтип коюп эле тигин жандагысына тиешелүү сөз айта берет да. Бияка басып баратып, тиягындагы кишиге же окуучуга сөздөрүн айтып кете берет. Анан ушундай талант эме киши экен деп койдум аябай. Ушундай жакшы көрүп калдым. Анын жүргөн турган, класс менен иштеген ушунусун көрүп эле мындай сыймыктанып рахат ала берчүмүн. Анан азыр ойлойм да, сабагына кирип, как мугалим катары кандай балдар менен өзүнүн билимин жеткире алат, кандай ушу байланышты ушуну убагында өткөрүп жибериптермин. Буйрук экен, анан ошол Кошун айылдагы политехнический институткөн мынабы Тоген тармагын ушундай эле чалгында. Анан эми эл журт деген угат тигинтет митет эметип анан кийин экөөбүздүн көз карашыбыз туура келип калды да. Ошентип эле отпускага чыкканда эле анан тиги турмушка чыктым. Анан кийин агайыңарга жакшы өкүнбөйм. Жеңем байкем экөө үйүнө алып барып, ошондо бир 30-тан 32-33 мугалим берле биздин кичинекей үлпек тоюбузду үйүндө эле өткөрүп берди. Үйүндө эле өзүнүн малын союп, анжандай кылып эметип эле мугалимдер менен эметип эле ырда баары жаш мугалимдер экен ошол убакта, өтө карылар жок болчу. Улуу педагог миңдеген балдарды уядан учурган Гүлкан эже үйүндө Жантай Курмановдун сүйүктүү жары 4 баланын мээримдүү энеси эле. Тилекке каршы Гүлкан эже 1976 жылы өмүрлүк жан шериги Жантайдан эрте ажырап, эми турмуштун оордугуна карабай балдарын жалгыз тарбиялоо бешенесине жазыптыр. Десем, бұл абдан сыйлуу киши да. Ысык-Атада мындан артык бааланган киши менин оюмча жок, менин оюмча. Анын үстүнө айыл өкмөтүнүн атуулу деген, Ысык-Атанын атуулу деген наам берилди. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңери мугалими болду, пенсионер, персоналдык, атайын персоналдык пенсионер болду. Канча балдарды окутту, ой. Андайды билбейм, биздин айылда мугалимдерден 2 эле киши заслуженный болушту. Бирөө жеңем, бирөө бул менин жолдошум Жеңишкүл. 30 жылдан ашуун өмүрүн педагогикага арнаган Гүлкан эже ардактуу эс алууга чыгып, жаштарга өзүнүн ордун тапшырды. 1995 жылы Санжар дыйкан чарбасын негиздеп, айыл чарба азык түлүктөрүн өндүрүп, ийгиликтерге жетишти.
алим, врач, тартип сакчылары, аскер адамдары, мамлекеттик кызматкерлер, жогорку кеңештин депутаттары, өнөр адамдары өңдүү инсандарды тарбиялап мектебинен чыгарган, аларга ак жол каалаган Күлкан Казиева мына ушундай асыл адам эле. Анын ай жаркын элеси өлкөбүздүн агартуу тармагына кошкон ополтоодой салымы элибиздин, анын миңдеген шакирттеринин, айыл элинин жүрөгүндө түбөлүккө сакталат.